Ошон үчүн мен баланы бага аламбы, сүйүү бере аламбы, мээрим бере аламбы деп ошол 4-чү, 5-чи, 6-чы баланы аябай пландаш керек. 3-чү баланы да пландаш керек. Негизи ар бир бала мындай аң сезимдүү өрөлүш керек деп ойлойм да. Мен ушул балага жетишемби? Финансылык жактан, сүйүү жактан жанагы бөлмөсү барбы, жокпу, камсыз кыла аламбы деп ойлош керек. Ар бир ата-эне. Ата-эне жоопкерчиликти болуш керек. Ошондой ата-эне жоопкерчилик алса, балдар дагы өз мындай балдар дагы сүйүүдөн төрөлүп, каалоо ушу баланы каалап төрөсө, анда бала сөзсүз түрдө мээрим ала алат. Ата-эне балага эң негизгиси, эң баалуу нерсе бул жана укмуш мектеп, укмуш өнүктүрүүчү жанагы иримдер эмес. Укмуш кийим, укмуш бөлмө, укмуш комната эмес. Бала үчүн эң кымбат нерсе ата-эненин мээрими. 100 жылдан кийин дагы балага эң кымбат нерсе бул ата-энесинин мээрими болот.